Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле мекендештер, водительдер, айдоочулар, амансыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздерге өзүңүздөр биздин чыгарылыштардын астына комментарий аркылуу ушул урулган же болбосо сүзүлгөн автоунаалардын оңдоочу жайын тартып берчи же болбосо жакшы жасап чыгара турган устаны тартып берчи деген суроолорду көп калтырдыңыздар эле. Биз ошол сиздердин сурооңуздарга жооп катары же болбосо сиздер издеген устаны таптык. Бул жерде жестаншик усталар иштейт. Биз турган жер Ош шаарындагы шаардык ГАИнин арт жагында жайгашкан автосервистебиз. Бул автосервистин ичинде ушул жестаншик уста дагы иштейт. Аты Тахыр экен. Телефон номерлери ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Мына ушундай автоунааларды оңдойт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, көпчүлүк автоунаалардын тетиктери кымбат болгондуктан же болбосо табыш кыйын болгондуктан мына бул усталар элдин түйшүгүн жеңилдетип, ушинтип иштеп, эмгектенип келишет. Күндүн ысыгын ысык дебей, суугун суук дебей ушинтип иштешет булар. Ал эми бул жерде устанын телефон номери жазылып турат. Бул биздин каналдын аты KG Press. Биздин каналга жазылып катталып коюңуздар, подписаться баскычын басып, колокольчикти басып коюңуздар. Ал эми эвакуатор боюнча дагы буларда объявлениясы бар экен. Бул жерде контачный сваркаларды колдонот экен. Жана дагы автогенди колдонуп, өзүлөрүнүн бардык мындай шаймандары бар экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде жестаншик усталар иштейт. Автоунаалардын тетиктерин түздөө боюнча же болбосо базасын мынаминтип карниздерди, стойкаларын орнотуп берет экен. Анда бул Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа сол оң тарабынан урулуптур. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул решетка Ош шаарында усталардын саналуу гана 2 же 3 устада гана мындай өзүнүн решеткасы бар. Бул решетка дагы өтө чоң роль ойнойт автоунаанын сырткы кузовун келтирүү боюнча. Бул жерде көрүп турасыздар, автоунааны ушул решетканын ичине киргизип, мынаминтип тирөөчтөр аркылуу тиреп, түртүп, бул жагынан кыйшайган жерлерин мынаминтип сеп менен тартышат экен. Автоунааны сиздер көрүп турасыздар. Абалы өтө начар. Анан дагы өзгөчө айта кетчү нерсе, бул усталар автоунааларды оңдоодо бул жерден чыккандан кийин автоунаа оңдолуп краска бөлүмүнө барат. Ал эми краска бергенде биринчи кузовдун сыртын майда чуңкурларын толтуруу керек болот. Ал эми ушул биз көрсөтүп жаткан Тахыр аттуу уста, бул уста киши эч кандай шпаклевканын сүртүлүүсүнө жол бербейт. Идеальный кылып чыгарат экен, заводской кылып автоунааларды колдон келишинче аракет кылып чыгарат экен. Ал эми автоунааңыздар жакшы оңдолуп чыксын десеңиздер, бул устага сиздер автоунаанын деталин же болбосо запчастарын, тетиктерин толук түрдө жеткирип беришиңиздер керек болот. Эгерде сиздер уста сураган унаа тетигин жеткирип берсеңиздер, бул уста дагы сиздерди нааразы кылбайт. Бул устаны мен көп убакыттан бери тааныймын. Досторумдун, тааныштарымдын автоунаалары да ушул жакка келип оңдолуп жүргөн негизинен. Бул уста кузовдун бардык кыйшайгандарын өзүнө келтирип, бардык жумуштарды жасайт. Мына көрүп турасыздар. Бул Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа окшойт. Урулган жерин байкаңыздар. Ал эми потолокто дагы мына ушундай урулган жерлери бар экен. Өз колу менен жасап, бул уста бул жерде иштейт. Сиздер издеген
ustaны men taptım dep ойлоймун. Sizlerge ушул устанын аты жөнүн жана дагы бир жолу телефон номерлерин жарыялайбыз. Бул уста такыр аттуу уста. Эгерде сиздер ушул устага ишиңиздер түшүп же болбосо ушул устага автоунааңызды оңдоткуңуз келсе, Ош шаарындагы шаардык ГАИнин артына келсеңиздер, бул жакта автосервис бар. Бул автосервис Ош шаарында жайгашкан. Автосервиске кирип усталардан же болбосо жолуңуздан чыккан адамдан сурасаңыз, такыр аттуу устаны өзүнүн ушундай устаканасын көрсөтүп коюшат өздөрү. Мына ушул контейнер турат. Устакананын алдында. Устанын телефон номерлери 552 менен 60 60 61 телефон номерлерине чалып байланышып, өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды оңдотсоңуздар болот.